Assalamu alaikum, urmаттуу менин Дени Сак интеллектуалдуу каналымдын катталуучулары. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, кечээ күнү ушул интернетке, YouTube'га чыккан жокмун. Ушул эртең менен угуп кабарды. Аалымыбыз Чубак Ажы Жалиловдон айрылып калдык деген кабарды уккандан кийин абдан жаман болдук. Кызым экөөбүз келип үйдө көзүбүздөн жаш чыгып эскерип отурдук. Ушул кызым, сиз Чубак Ажыны анча көрбөчүңүз эле го дейт. Кызым, мен көрүп эле жүрөм, карап эле жүрөм, эми сен байкабасаң керек да деп ошентип сүйлөшүп. Достор, эмне демекчибиз? Аалымыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торкоо болсун. Аалымыбыз өлгөн жок. Анын иштери, анын жасаган эмгектери элибизде мусулман адамдардын жүрөгүндө түбөлүк сакталып калат. Биз ушул аалым менен замандаш болуп өткөнүбүзгө Кудайга чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Ушундай аалымдар менен тең жашаганыбызга. Чиркин аалымдын өмүрү кыска экен. Мына жаш гүлдөп турган жаш 45 жаш убагында ааламдан өтүп кетти. Бүгүн Санкт-Петербург шаарында ушул кыргыз коому деген 7 дубандын жигиттери чогулуп коом ачышкан. Ушул пандемия башталганда жалпы элге, кыргыз элине ушул жердеги өз ара жардамдарды уюштуруу боюнча ошол коомчулук уюштурган Кур'ан окутууга барып келдик. Мына азыр эле келип отурам. Абдан көп адам бардык. Видеодон мен чагылдырайын десем дагы кыргыздар ушинтип чогулуп, ушундай чогуу чараан иштерди жүргүзүп жатышыптыр деп, жогорку бийликтегилер тарабынан бир кандай сөздөр болуп кетпесин деп, албетте азыр чагылдырган жокмун. Муну кийинчерээк чагылдырып берем. Ошол жерде кимдер сүйлөгөнүн, кимдер канткенин, кандай көп адамдар топтолгонун. Чынында эле абдан көп адам топтолду. Саат 12ге чакырылган эле. Бир батпай калып чоң кафеге, андан кийинки агым дагы киришти. Ошол биз биринчи адамдар менен кирип чыгып кеттик. Достор, аалымыбыздын, Чубак Ажынын жаткан жерлери жайлуу болсун, топурагы торкоо болсун. Албетте Чубак Ажынын ушул мезгилсиз кайткандыгы менен коомдогу саясий абал мындан дагы абдан курчуду. Көпчүлүк айтып жатат, ушул интернет айдыңында дагы президентибиз же бир коомчулукка чыгып көңүл айтып койбоду. Кыргыз элинин кабыргасы кайышып турганда ушундай элге көңүл айтпады. Жана башка деген албетте президентке абдан көп сын пикирлер болуп жатат. Бул жерде деги эле бийлик төбөлдөрү, мен кечээки мурдакы берүүлөрүмдө дагы айткам, көзөмөлдү чын эле көзөмөлдөй албай, абалды көзөмөлдөй албай калгандыктарын көрсөтүп жатышат. Жөнөкөй жарандар мындай турсун, чоң ушундай адамдарыбызды, эми бул жерде чоң адам, кичине адам деп мен бөлгөн жерим жок. Ушундай белгилүү адамдарыбызды дагы сактап кала алышпай, демек бул бийликтин алсыздыгы, медицинабыздын бир топ артта калгандыгы. Мына достор, кечээ Чубак Ажы ооруканага түшкөндө ошол жерде чогуу жаткан, көрүп турган жигит өзүнүн атын жөнүн айтып, мени камасаңар камагыла дегендей кылып, мен бул нерсени айтпасам болбойт деп, Чубак Ажы келгенде 10-15 мүнөт кечигип калышты. Ошол жанагы кислород маскасын кийгизбей, ошол аппаратка улаштырбай ушундай бир убакыттар өтүп кетти. Алтын баалуу мүнөталар өтүп кетти деп айткан эле. Балким чын эле ошол келери менен ошондой жардам болгондо жардам болмоктур Чубак Ажынын тирүү калышына. Балким буга чейин эле Чубак Ажы кечигип келип, ошол убагында раматылык көрсөтпөй ушул жүрө берген сыяктуу, эртерээк келсе кандай болмок эле дегендей дагы бир ойлор кетет экен. Эртерээк келгенде кандай болмок, иши кылып эмне болсо дагы ал жигит ушундай өз мезгилинде
жардам көрсөтүлгөн жок. Ушундай белгилүү чубак ажыга окшогон чоң адамдарга көрсөтүлбөгөн, уюштурулбаган начар жардам жөнөкөй адамдар үчүн эмне болмок эле деп зээнин кейитип, жүрөк титиреткен сөздөрдү айтты. Ал эми бүгүн ошол чубак ажынын жанында жүргөн бирин экин аалымдардын бирөө жок, бардыгы жакшы болгон, бардыгы сонун уюштурулган, колдон келишинче доктурлар жардам берди деди. Эми бул кишилерди деле түшүнсө болот. Булардын балким коркуп жаткандыр, балким бийлик тарабынан бир аз кысым болуп жаткандыр. Эмне болсо дагы биз кимисинин сөзүнө ишенерибизди билбей ушундай эканчы пикирлер жаралууда. Бул чубак ажынын эле ушул мисалында эмес, башка мисалдарда деле көптөгөн адамдарыбыз каза болуп калып жатат. Мамлекетке эмне себептен бийлик төбөлдөрүнө, президентке, премьер-министрге эмне себептен сын пикирлер, эмне себептен ушундай ойдогу, көз караштагы туура каршы айткан адамдардын саны көбөйүп жатат. Анткени достор, чын эле ошол биринчи карантин мезгилинде жок дегенде бир оорукана салып, бир көзгө басарлык бир ишти кылып койгондо, мына ушундай иштер жасалды, мына ушундай иштер болду. Бул апаат адамзаттын бүт эле биз эмес, ошол эле Америка, Италия жана башкалар сыяктуу чоң-чоң мамлекеттерге дагы келген апаат кыйын экен. Ушул нерсе бизге да келип атат. Айлабыз жок деп ошол чоңдор айтса, кичине адамдар ишенмек да. Тилекке каршы булар эч нерсе кылган эмес. Достор, өзүңөр билесиңер. Эч нерсе кылынган жок. Ошол 3 ай 4 айды биз кетирип алдык, чынын айтканда. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин жеке керк башыбыздын жоопкерсиздиги. Мен мына азыр деле сүйлөшүп, кечээки берүүлөрүмдө дагы айткам, айыл менен сүйлөшүп, башкалар менен сүйлөшүп турам. Дагы деле кенебес адамдар, дагы деле күнөөнү мамлекеттен көргөн адамдар иши кылып, ушундай жоопкерсиздик дагы болуп жатат. Дагы деле элдер чогулушуп, сүйлөшүп, болду кылыш керек эми достор. Эсиң барда этегиңди жап дейт. Мамлекеттен жардам жок экен. Эч кандай бир чукул мындай аракеттерди көрүшпөйт экен булар. Эми ар кимибиздин жашообуз өз колубузда. Сууга чөгүп бара жаткандын аракети өзүнүн колунун аракети деп баягы орустардын макалы бар. Суудан аман калыш үчүн өзүбүз аракеттенишибиз керек экен. Бизге эч ким мына жардам бербейт экен. Мен өткөн берүүлөрүмдө дагы айткам. Эми мен айтканымды эч ким укпайт албетте. Силер бир 1000 адам көрөсүңөр, ошону менен бүттү. Тамам. Өзбектер айтмакчы. Тамам болот. Эч ким көрбөйт, эч кандай пикир болбойт. Мен айтканмын. Орус аскери врачтарын чакыртыш керек деп. Ошол эле Италияга, Сербияга жана башка жактарга жөнөткөн жардамдарын бизге да орустар берсин деп суранганмын мен. Ошондой КАМАЗдары менен, өздөрүнүн машиналары менен, самолеттору менен келишип жардам берип атышат. Улуу орус элине биз деле убагында, мен чоң аталарым мисалы үчүн, чоң атам дагы, татам дагы ошол согушта каза болгон. Бир эле менин чоң атам эмес, бардык кыргыздардын чоң ата, чоң энелери будайларын берип, чоң аталары жанын берип, ошол биз алып берген мамлекеттин нефтисин, газын сатып, бизди кул кылып иштетип азыр жыргап жатышат. 5-6 ууш топ. Бирок мамлекети, орус мамлекети башкаларга жардам берген сыяктуу эле бизди дагы менин оюмча сыртта калтырбайт болуш керек эле. Айлан кетсең башыңды жерге ийип, жардамыңды сура, адамдар өлүп жатат. Тынымсыз күндө, мына бүгүн абдан көп адамдар каза болуптур. Адамдардын башын айлантып, биягы пневмония, биягы ковид деп күндө ар кандай бир маалыматтарды берип, баштарды айлантып жатат. Бул мамлекеттин массалык маалымат кызматтары дагы. Эми мына өздөрүнө келип башташты окшойт. Ушул пневмониядагы ковид экен, ана мындай деп башынан башта айлантып жатышат булар. Чегине жетип бара жатат. Адамдардын чыдамы кетип бара жатат. Чоңдор айтып атат, мурдакыдай коркпой беттерине. Чыдамы калбай калды анткени. Жакындарынан айрылып атат, досторунан айрылып атат, башкалардан айрылып атышат. Урматтуу бийлик төбөлдөрү, силер дагы эсиңерге келгиле. Бул эмне деген жоопкерсиздик? Бизди тагдырдын колуна салып койду мамлекет. Өлгөн өлөт, өлбөгөнү калат деп туруп. Мына президент
Rегиондорго өткөн жолдорду жабыш керек дегенден кийин 6-7 күндөн кийин жабылды жолдор. Мынтиш керек деп коюшат, ошентишпейт. Аягына чыгышпайт экен. Только биздики салыш керек, жоопкерчиликти алыш керек, мынтиш керек, мындай керек деген сөздөрдү ар бир адам билет. Эмне кылыш керек экендигин, аны жасаш керек, достор. Бийликтегилер буйрукту берип, мынткиле, анткиле деп адамдарды буйруп, уюштуруп, ушундай нерселерди жүрүү керек. Адамдар тилекке каршы мындай нерсени көрбөй жатышат, достор. Абдан ал ахыбал оор. Аалымыбыздын жаткан жери жайлуу болсун. Ылайым кыргыз элим тынч болсун. Аалымыбыздын түш көрдүм эле деп айткан түштөрүн айтып берди. Эки жаман адамды жүзүндө нуру жок экен деп мен ошол кабырга киргизбей койдум. Пайгамбарыбыздын кабырына топурак дуурдап кетет деп. Бул дагы эмне болуп жорула тургандыгын, эмне экендигин бизге турмуш көрсөтөт, достор. Анын ошол кандай түштөрдү көргөндүгүн, эмне болгондуктарын өзүңүздөр угуп жатасыздар. Ушундай, бүгүн адамдарды тирүүсүндө сыйлайлы, тирүү кезибизде жашоону жакшы уюштуралы. Өлгөндөн кийин бир тыйын болуп калат экен бардыгы. Мына, докторлор кетип атат. Ушул медицинаны жакшы түшүнгөн, жакшы билген, эгерде ушул медицинадан бир гигиенадан ката кетирип, же башка жактан кетире турган болсок, ошолор өлбөш керек эле. Аалымдарыбыз кетип жатат. Иммунитет ошолордо жогору болуш керек эле. Иши кылып адамдар алдастап калды, достор. Абдан кыйын кез келди. Башыбызды мүңкүрөбөй, жогору көтөрүп, жоопкерчилик менен ошол кандай кылыш керек болсо ошол нерселердин баардыгын кылалы. Саламатта туруңуздар. Кийинки эфирден жолукканга чейин аман эсен бололук.